21 октябрда Бишкектеги Горький гүл багына 100дөн ашуун адам чогулуп, Газа тилкесинин тургундарын колдой турганын билдирди. Чогулгандар согушка жол жок, эркин Палестина деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп, Газанын тургундарына жардам берүү үчүн атайын эсеп ачуу демилгесин көтөрүштү. Горький багына келген милиция жана башка күч кызматкерлеринин өкүлдөрү чогулгандарга тезирээк тарап кетүүнү эскертти. Алар мындай колдоо акцияларын Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, муфтият жана башка мекемелердин катышуусунда өткөрүү керектигин айтышты. 28-не деп биз котордук да. Баянда Куран окулбадыбы? Моженден 70% эл кетти. Эми азыр сиз келип, бияк келип, өзүбүздүн ар бирибиз ойсузга моженди азыр беспорядок болуп кетти. Муштадан чакырабыз, эмеден муфтияттан чакырабыз, казыларды чакырабыз, счетторду ачат. Ошондо организованно кылалы деп мына уведомленияны берди. Ошонун баарын кылбады. Давайте организованно азыр сиз өзүңүз айтасыз, арабызда гарантия жок да азыр ким эмне кылып дегенчи. Ошон үчүн биз дагы көбүн атып этип, жакшы кылып, силердин коопсуздугуңарды карап 28-н өткөзөбүз деп сүйлөштүк. Колдоо акциясына болжол менен 100дөй адам келген. Алардын арасында чет элдиктер да болду. Динара Турабаева Газа тилкесинде бейгүнөө өлгөн наристелер менен аялдар үчүн ичи ачышып турганын айтты. Бир эле мусулмандарга тиешелүү эмес, негизинен эле бул адамгерчиликтүү болуш керек да, потому что жоктон жок, күнөөсү жок адамдар өлүп атат. Чын айтканда, түнкүсүн уйку деле жок болуп атат, анткени бул мындайда жөн уктап, жөн тамак жей албайсың негизиненчи. Жаш балдарды деле өлтүрүп атат да, негизичи, күнөөсүз эле жаш балдарды. Газалыктарга тилектештигин билдирип келгендердин бири Элнур Анарбек уулу дүйнөдөгү тынчтыкты колдой турганын айтты. Деги эле бүткүл дүйнөдө тынчтык болсун, адилеттүүлүк болсун деген ойдобуз. Эми кандай гана кадрлар көрөрүнүп атат. Эмнелер гана болгон жок ушу мусулман бир туугандарыбыздачы. Эмнегедир көбү көз жумуп атат, эмнегедир билбейм. Бирок мен анан ушул жакка келгендер көз жума албайбыз да. 28-и тоду, 28-и келебиз буюрса. Акция 1,5 саатка созулуп, чогулгандар укук коргоо органдары менен сүйлөшкөндөн кийин тарап кетүүгө макул болушту.